أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asqariya kitabının birinci bölümünün 29. sabagı taşdid teması. Ошентип таштидке да келип калдык. Онлайн сабакка катышам дегендер, бизде онлайн сабактар бар, окошкалар бар. Иншалла кечки саат 7ден кечки саат 10го чейин. Жумуштан жана окуудан кийин эң ыңгайлуу убакыттар окуп жазылып катталып алыңыздар иншалла. Катталам дегендер ушул видеонун алдына комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар, WhatsApp номериңиздерди. Биз иншалла кайрылабыз. Таштид темасы. Араб тилинде таштид белгиси үнсүз тыбыштардын үстүнө коюлат жана анын эки жолу окулушуна себеп болот. Таштид белгиси төмөнкү белги менен берилет. Ушундай белги менен берилет экен таштидте. Таштид мисалы бул жерде эме болсо алифтен кийин ба келет. Б тамгасы эки жолу окулат. Ушунун ичинде б тамгасынын ичинде биринчи келген басы мынакей. Биринчи келген басы сүкүндүү болот, экинчи келген ба фатхалуу болот. А тыбыш менен. Ошол экөө кошулганда абба экиленип таштид менен окулат. Эки жолу окулат. Абба. Түшүндүңүздөр да? Калганы да ушундай эле бүт тамгалар. Ушундай темп менен окуй беребиз. Абба, абби, аббу хамзаларды билдирип окуйбуз. Атта, атти, атту, асса, асси, асса. Аркаман кайталап окуй бериңиздер. Иджа, иджи, иджу. Ихха, иххи, ихху. Ихха, иххи, ихху. Удда, удди, удду. Узза, уззи, уззу. Урра, урри, урру. Ушул ро тамгасын айтып кете турган болсом, ро тамгасын жанагы ит ырылдагандай р деп окубаш керек. Мисалы андай кыла турган болсок, арада ошол рынын ичинде канча рылар пайда болуп кетет да. Р дегенде көрдүңүздөр да, ырылдап көп эселенip кетет. Ошон үчүн муну эки эсе гана окуш керек. Экиленип. Урра. Оозуңуздарга ысык картошка салып алгандай кылып окуйсуздар. Урра, урра, урра. Урри, урро. Кийинки азза, аззи, аззу. Асса, асси, ассу. Ашша, ашши, ашшу. Исса, исси, иссу. Идда, идди, идду. Itта, itti, ittu. Uzza, uzzi, uzzu. A'a, a'i, a'u. Бул жерде көпчүлүгү айын тамгасын чыгарылбашы мүмкүн, ошого айтып коеюн. Хамзадан кийин айын келет. Бул биринчи айын ичиндеги, мунун ичинде дагы бир айын бар да. Ошол экөө кошулганда анан кийин муну таштид жазылып калат. Ошол биринчи айын сүкүндүү айын. Ошону жана жогоруда башка сабактарда айткандай айын тамгасында болгону кекиртекти кысас дагы сразу токтойбуз. Хамза кекиртек тамакты кыспайбыз. Анан кийин көрүңүздөр да токтойт. Анан кийин эми ушул экөөнү кошуп коебуз. Тамакты бир аз кысып коебуз. Кийинки агга, аггы, аггу. Аффа, аффи, аффу. Акка, аккы, акку. Akka,
Qof menен kafti ayırmalap okuyuz. Qoftu joon oqsak, kafti yumshoq okuyuz. Akka, akki, akku. Alla, illa, ullu. Amma, immi, ummu. Anna, inna, unnu. Awwa, awwi, awwu. Ayya, ayyi, ayyu. İhha, ihhi, uhhu. Taşdid belgisi sözdün ortasında C ayağında kelet deydi. Sözün ortasında C'nin ayağında kelet. Birinci könөгөсү төмөнкү сөздөрдүн ортосундагы таштит белгиси коюлган тамгаларга көңүл бур жана оку дейт. Көңүл бурабыз сөздөрдүн ортосуна келет атат. Таваккулун, таваккулун. Транскрипциясын көп окубайбыз. Транскрипциясына көнө алабыз антпесе. Каббара, саббих, тадаббурун, каддара, заккир. Экинчи көнүгү төмөнкү сөздөрдүн аягындагы таштит белгиси коюлган тамгаларга көңүл бур дейт. Далла, муррин, муррин, муррон. Ихмарра, саррин, саррун. Үчүнчү көнүгү чогуу окуйбуз. Инна, инна. Sözü illa, illa, amma, amma. Sözü okuyabız. Söz boyu bu жерде. Lamma. Sözüla turgan жерlerden gana sözübüz. Kunna, lillahi, lillahi. Ушул жерде лам тамгасын сөз окуйбуз. Бул жерде созулма тамга жок. Мисалы, созулма тамгалардан үчөө эмеспи? Алиф, я жана кайсыл? Вау тамгасы. Ушул үчөө жок болсо дагы, ал Аллах сөзүндө лам тамгасы созулуп окулат. Мисалы, азан айтканда деле Аллаху акбар, Аллаху акбар деп созуп окуйбуз. Мисалы, такбир айтканда деле намазда Аллаху акбар депчи. Аллаху, Аллах сөзү. Аллах сөзүндө лам дайма созулат. Лиллахи. Кийинкиси Калла, таббат, гаррака. Иннахунна, фасалли, фасаббих, توابا كلما يسره حصل كأنهن нун менен мим тамгасын, мисалы бул жерде нун менен мим тамгасын жакшы кармайбыз. Башкаларга караганда көбүрөөк кармайбыз. Анткени булар мурундан чыгуучу тамгалар да. Мурун менен окуйсуз. Мисалы, ам деп мимди кармап атканда мурдуңузду жаап көрсөңүз окуй албай каласыз. Ошон үчүн мурундан чыга турган тамгалар булар. Буларды бир аз көбүрөөк кармайбыз башка таштиттерге караганда. Кийинкиси وعدده سجرت يكذب فحدث فعززنا تطيرنا. Dördüncü könügü çok okuyuz bunda. Seccaca, gassaqa, gassaqa, kizzaba, mumaddadatun. لترون حمالة مطهرة نفاثات سيذكر تخلت ذللناها
تكلمنا يسرون تدعون ذريتهم يتجنبها سيجنبها يمسكهن للمطففين يخصمون للمتقين فسنيسره يتطهرون لنخرجنك لنرجمنكم ليمسنكم ليستخلفنهم. Төменгі аяттарды оқиыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة عالية وجنات ألفافا ثم كلا سيعلمون كل من عليها فان أفما نحن بميتين إن للمتقين مفازا وإن عليكم لحافظين فيهما عينان نضاختان فيهن خيرات حسان وأذنت لربها وحقت إياك نعبد وإياك نستعين Fatiha surasındagi oyat. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in degan oyat. ما لكم لا ترجون لله وقارا فكذبوه فإنهم көрдіңіздер бұл жерде хамза ылдида тұрады. Бұның алдында да кастраны ұмытып қалышыптыр. И дыбышын فإن деп оқиыз. فإنهم لمحضرون إن جهنم كانت مرصادا يقول يا ليتني قدمت لحياتي وألقت ما فيها وتخلت إنا نعلم ما يسرون وما يسرون. Бұл жерде домма қылып қойып тұр. Бұл өзі аятта. Ушул жерде фатха болуш керек болчу. Ма юсирруна тура эмес жазып коюшуптур да. Компьютерден ката кеткен окшойт. Ва ма ю'линуна. Болду. Сурооңуздар болсо комментарийлерге жазып бериңиздер. Жооп бергенге аракет кылабыз биз ар бир комментарийиңиздерге иншалла. Ал эми курска жазылам дегендер болсо комментарийге номериңиздерди, WhatsApp номериңиздерди калтырып коюңуздар иншалла байланышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.